Алмаз Шаадаев. Бул сөздөр ичитар хейтерлерге гана тиешелүү. Ырчы Алмаз Шаадаев социалдык тармактарда ырчыларга тескери пикирлерин жазган хейтерлерге жооп жазды. Жоопунда айрым сын пикир жазгандар анын чыгармачыл жан дүйнөсүнө катуу тийгени көрүнүп турат. Акыркы учурда адамдардын оозунан жакшы деле сөз чыкпай калды, таң калыштуу. Анда эмесе ар бир ырчынын комментарийине жазып жүргөн хейтерлерге кайрылуу болсун. Мен бирөөнүн ырын ырдайымбы же өзүм чыгарамбы ишиңер канча. Жакса угуп койгула, жакпаса өтүп кеткиле. Мен аткаруучумун, кааласам эскисин, кааласам жаңысын ырдай берем. Кудайга шүгүр, жаңы ырлар жок эмес, жазылып эле жатат. Дагы бир маселе. Карантинде элдер ачка олтурат, а силер жыргап семирип тамак жеп, дейт хейтерлер. Эмне силердин акчага семирип жатамбы? Дагы бир хейтерлердин сөзү. Ушундан көрө колунда жокторго алып барып бер тамагыңды, дейт. Эмне мемилдеттиминби? Алып барсам силерден сурабай эле соопчулук иштерди өзүм үчүн жасай берем. Элдин акчасын тоноп артисттер, дейт. Биз элдин талабы, суроосу менен жакшылыгында кызмат кылабыз. Жашоо жыргал эле ушулардыкы, дейт. Хейтерлер, силер дагы пейлиңерди кенен коюп, бирөөнүн ийгилигине сүйүнүп турсаңар, оозуңардан жакшы гана сөз чыкканда, силерге дагы жыргал жашоо келет. Айтышыңар мүмкүн, артист болсоң чыда, сынды туура кабыл ал деп. Артисттердин деле жүрөгү, көңүлү силердикиндей. Сын деген башкача болот, сын жакшы ниет менен айтылат. Бул сөздөр ичитар хейтерлерге гана тиешелүү. Жакшы адамдар көп, аларды жакшы көрөм. Бир кара майды бир кумалак чиритет болуп, жакшыларды хейтерлер жаман көргөзбөгүлө. Көңүлүбүздү түз коюп, адамдардын пейили оңолмоюнча өлкөбүз өнүкпөйт. Күнөөнү өзүбүздөн да издейли, орозоңуздар кабыл болсун деген пикирин билдирдирчү. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990 жылы 11 сентябрда Нарын областынын Атбашар районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу айдай, карындаш деген ырлары менен элге таанылган. Анын YouTube'дагы клиптерин көрүүчүлөрдүн саны миллиондоп саналат. Маалымат кулабыз Заман Чекит KG.